Бир күндө жогорку кеңешке шайлоого аттанган бир нече партиялар курултай өткөрүп, тизмелерин ачыкташууда. Азырынча эч бир партия расмий документтерди тапшыра элек. Ошентсе да алдыңкы бештикте ондукта кимдер болоору ачык болуп калды. Мен жегер өкмөт башчысы болсом, же президенттин ордунда болсом, Атамекен партиясы бул жолу шайлоого партия лидери Өмүрбек Чекебаев өзү баштап бармай болду. Атамекен реформа партиясы менен биригип Эгемен аттуу коалиция түзүшкөн. Алгачкы бештикте Клара Сооронкулова, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, иликтөөчү журналист Али Токтакунов, 6-чакырылыштын депутаты Наталья Никитенко бар. Бул партиянын сап башында турган лидердин мен түздөн-түз айта алам. Бүгүнкү Кыргызстанга кылган иши көрүнүксүз. Бул менин жеке оюм. Анан азыр күндө көрүп атасыз, блогерлердин деле, жанагы журналисттин деле, башкасын деле киргизип алды. Саясий күрөш өзү мурун айткан да баягы лидери. Мен жанагы партийный кылып туруп бизнес кылабыз деген сөздөр бар экен. Эми бул канчалык чындык мен билбейм. Элдин оозунда болгон сөздөрдү айтып атам, мен деле элимин. Ошонун сыңарындай Атамекен саясий партиясы буга чейинки көрүнүксүз иштерин алгылыктуу мен мактай албайм. Анан bundan кийин дагы бир нерсени кыйратып берет деп мен ага кепилдик да бере албайм. 30 жылдык саясатчы Өмүрбек Чекебаевдин депутаттыкка кайра аттанганы коомчулукта анчейин колдоого татыган жок. Лидери гана эмес, эски партиялардын сап башында турган Атамекенге буга чейин элге кызмат кылуу мүмкүнчүлүгү көп эле буйруган. Бирок эл ишеничин канчалык актаганы суроо жаратат. Эми ошол 30 жылдан бери иштеп келди. Эми жок дегенде жаштарга место бериш керек да. Жаштарды угуш керек. Мындай жаштарга место берип, балдарга дуасын берип, үйдө пенсиясын алып отурса деле болмок да негизичи. Убагында кыйратпагандар эми кыйратабы деген суроо келет да. Негизи. Эми мейли барсын, алардын укугун ичим чектебейт. Мыйзам бар. Мыйзам чегинде иш алып барса, барып 30 жылда ойгонбогон аң сезимин эми ойготса, биз алкышка арзытып, аларга кол чабуу гана татыйт куда калсачы. Бирок ушунча жылдан бери эч нерсени чечпеген, эми ойгонгондугуна мен деле таң калатам да негизичи. Оппозициялык маанайдагы бүтүн Кыргызстан партиясынын катарыдагы эски депутаттар менен толукталды. Биринчи сапта Адахан Мадымаров өзү жетектеп барууда. Алдыңкы саптарда мурдагы депутат Исхак Масалиев бар. Жогорку кеңештин депутаттары Аккулу Бердиев жана Эмил Токтошевтер бул жолу партиясын өзгөртүп, бүтүн Кыргызстан менен бармай болушкан. 4 жылга жакын Жалал Абад облусун жетектеп, алгылыктуу иш көрсөтө албаган Кыянбек Сатыбалдиев дагы катарда. Ошондой эле активист Орозайым Нарматова алдыңкы бештикте баратат. Бул инсандар өзгөрдүк. Мүмкүнчүлүк аябай топ берилген. Бир эмес 2-3 жолу берилди. Эми ошол убакта Кыргызстан боюнча албайлы, өзүнүн өрөөнүнө бир алгылыктуу иштерди жасаса, эл өзү эле колдоп алмак да. БШКга арыз таштаган партиялардын саны 75ке жеткен болчу. Курултай алдынан партиялар өз ара сүйлөшүүгө барып, биригүүлөргө барышууда. Маселен 7 партия биригип Азаттык партиясын түзүүнү чечишкен. Алардын катарында белгилүү саясатчылардан партия лидери Исмаил Исаков, Медеткан Шеримкулов, Ишенбай Кадырбеков, Жылдызкан Жолдошева, Ахматбек Келдибеков, Бактыбек Калмаматов, Мыктыбек Арстанбек бар. Ал эми Ата журт Кыргызстан партиясына Айбек Маткеримов лидерлик кылууда. Алдыңкы бештикте Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, экс-депутат Равшан Сабиров, өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директорунун орун басары Жамиля Исаева, Ош шаарынын мурдагы мэри Таалайбек Сарбашев бар. Тизмеге кыргыз эл артисти Бекборбиев да кирген. Маселе саллада эмес, каллада дегендей мамлекетти башкарууда ошол партиялык керек болсо бостор да ойлонуш керек. Биз канчалык элди мына бөлүп жарып, бүгүн эми мына цивилдүү жол менен партияларга коомду бөлүп алдык да. Келечек партиясы менен макулдашууга барган Ынтымак партиясынын алдыңкы сабында Чыңгыз Макешев жана Марлен Маматалиевтер турат. Депутаттар Сагындык Келдибаев, Рада Түмөнбаева, Талант Мамытов, экс-депутат мурдагы инвестициялар министри Алманбет Шыкмаматов, Бишкектин мурдагы мэри Балбак Түлөбаев, президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси Адинай Марипова, Чоң Казат партиясынын мүчөсү Жаркынбек Касымбеков, блогер Эрулан Кокулов Ынтымак партиясы менен аттанды. Коомчулукта партиялардын аталышы өзгөргөн менен анын курамы эски бойдон калгандыгы сынга кабылууда. Алдыңкы бештиктерде дагы эски жүздөр басымдуулук кылат. Ал эми талдоочулар партияларды максаттар эмес, саясий кызыкчылыктар бириктирип жатат деген пикирде.
кимдер кайсыл партияга секирип кетип атат. Эми мен бери дегенде бир 6-7 партияны алмаштыргандарды көрүп турабыз. Эми уялбагандан өзүң уял деген бир коомдо жашап атабыз. Бирок алардын да өзүнүн чындыгы бар экен да. Мени тигил партия баалабай калды, эми мен бул партия менен барам деп шылтоо көп деген. Бирок мунун бардыгы эң биринчиден ошол биздин шайлоочулардын, коомдун ар бир жарандын көз карашынан мындай көз каранды деп эле айтат элем да. Партиялардын бириккени бул түздөн түз саясий кызыкчылык. Саясий кызыкчылык. Эми туура ар бир партиянын өзүнүн электораты бар. Ошолор менен биргеликте көп алгылыктуу бир добуш алайлы деген мааниде кетип атат да. Бүгүн Улуттар Беримдиги партиясы курултай өткөрүүдө. Аталган партиядагы бир нече элдик кыймыл жана партиялар менен бириккенин жарыялашкан. Шайлоого аттанган партиялар 14-октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин такташы жана алар тууралуу тийиштүү маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясына берүүгө тийиш. Роза Ахматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.